Бүгүнкү негизги биз карап аткан маселе биздин комитеттеги бюджеттин аткарылышы 2022 жылы. Экинчи ушул финансы чалгындоо мамлекеттик кызматы боюнча Фин полиция жоюлуп кетти. Жазаларды аткаруу комитетинин аткаруу кызматынын бюджеттин аткарылышы боюнча сиз айтпадыңыз. Сиз негизги эле Кыргызстандын бюджетин айттыңыз. Анан негизги бүгүнкү комитетте карала турган ушу эки органдын бюджеттерин айтпадыңар да. Анан кийин бул жерде эми ГКМБ бар, анан прокуратура бар, ал өзүнчө каралат. Ушу эки МВДныкы туурабы? Ушулар боюнча айтпадыңыз да? Багы исполнение наказания боюнча айтып кетсем, 22 жылы уточненный такталган бюджети 1 миллиард 576 миң болгон. Ал эми тактарып аткарганыбыз 1 миллиард 501 болуп атат, 95,6% аткарып атабыз. Бул СМ боюнча. Бул жерге биз комитет ошо маселени карап атабыз. Эмне үчүн бүгүн ошону толук ошо каралган бюджет аткарылбадыңар, бербедиңер жайчаган акчаны? Бул бир. Экинчиден, эмне себеп болду? Бул жерде багы объективный да свои да эмеси бар. Биринчиден зарплата боюнча эсил айтып кетсек, 27 миллионго финансирование болгон жок. Бул багы вакантный должностьтардын болгон үчүн да. Бул жердечи биз алардын зарплатасын бере алган жокпуз деген маселе бар. Анан кээ бир, например, эмелер боюнча лимит электроэнергияларды багы экономия болгон үчүн ошол жерлерде бар маселелери. И бизде багы маселе бар да, жылдын аягында чтобы минус чыгарбаш үчүн доходтун түшкөнүнө жараша биринчиден заявканын негизинде министерство берген курулгон статьяларды финансирование кылып келдик. Анан жылдын аягында багы курулбогон статьялар болуп калат. Анан 25-нен баштап бизде уже финансирование токтойт да. Жок, эми бүгүнкү негизги биздин отчет ушу эки орган боюнча болуп атат да, туурабы? 100% да биз бере алган жокпуз. Бул жерде 95,6%ге финансирование алды. Экинчи разведка, фин разведка боюнча чалгынды. Сөз берилет. Өзүңүздү тааныштырып айттыңыз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Финансовый разведка боюнча 37 миллион 739 миллион. Кечирип коесуз. Мен сизди бүгүнкү күнү азыр коргой турган убакта эмне үчүн былтыркы каралган 2022 бюджеттин силерге толук финансировать эткен жок деген суроо болуп атат. Мен Минфинге берип атабыз. Силерди биз защищать этишибиз керек да. Биз силерге жардам беришибиз керек. Эмне үчүн ошо каралган бюджетти ошол мамлекеттик органдарга бербедиңер деген. Туурабы? Финансовый разведканыкы 40 миллион 621 болсо, 38 миллионго биз 93,7%га бере алдык. Бул жерде калган расходторун жана биз айтып кеттик, бере алган жокпуз да. Болгон статьялары боюнча булар бул ведомство финразведканыкын бере алдык. Кээ бир статьяларын да мындайда эмеле жибек айым мындай. Жылдын башында булардан силер бюджет кабыл аласыңар да. Алар өздөрүнүн ошо фин управлениясы кайсы бир ошол финансылык органы силерге келет да. Бизге быйылкы жылы или фин разведка дейбизби же жазаларды аткаруу служба дейбизби кызматы бизге ушунча бюджет каралат дейт. Аны мен билем, биз баарыбыздын башыбыздан өткөн да. Бирок силер ошону кыркып силерге могу сумманы карайбыз деп бересиңер. Ушу гана бюджетте каралат, калганын биз бере албайбыз деп, туурабы? Жылдын аягында ошо өзүңөр бекитип берген бюджетти буларга толук бербейсиңер. Бере албайсыңар. Эмне үчүн анда силер аны кабыл аласыңар? Эмне үчүн 93%, эмне үчүн 95%, эмне үчүн ошо өзүңөр бекиткен сумманы буларга бере албайсыңар? И так буларга бюджетни кыркып бекитип бересиңер. Ошол суроого жооп берсеңиз.
Бул жерде мындай да маселе болуп калышы мүмкүн. Мына курулган статьялар боюнча айтып кеттим. Мен баягы 100% аларды финансирование кылып бергенбиз. Мына зарплатасы боюнча, соцфонд боюнча, расходы служебной поездки, которые аябай керектүү болгон коммуналдуу услугаларды калгандарын Түшүндүм мен. Калган жок. Калганы кереги жок. Ошо 5% канча түшөт, 3% канча түшөт, то 7%. Канат Кубатович, да? Кечирип коюңуздар. Сиз жооп айтыңыз, эми канча сом сизге финансировать бере албай койду? И кайсы статьядан бере албай койду булар силерге финансировать эте албай койду? В основном жанагы заработная платада кичине экономия болуп кетти. Экономия болду. Анан жана текущий ремонт, капитальный ремонтто жанагы тендерлер кичине өз убагында өткөрө албай калдык. Ошон үчүн экономия болду. Жерде баягы только по Минфинден эле зависит этпейт. Баягы освоенияга жараша деген да маселе бар. Анан экономия, например, тендер өткөрүлсө экономияда болуп калат. Жок, ошону айтып атам да, мындайда сиз информация берип атканда негизги Кыргызстандын ушул бардык бюджетин айткандан кийин бүгүнкү каралып аткан комитеттеги ошо бюджетти да айтып кетсеңиз, бул суроо жаралмак эмес. Эмне үчүн ошол айтып атпаймынбы? Суммадан 95 же 93% финансировать эттик. Анын негизги себептери мына зарплатадан эконом кылдык, айлык акыдан же болбосо тендерди өткөрө албай калдык деп жооп болсо суроо болмок эмес да. Туурабы? Экинчи суроом, Алтынбек Каныбекович, Алтынбек Каныбекович, силер налогду кандай түрү? Сом түрүндө аласыңар, анан долларду кийин сомго аралаштырып налогдорду аласыз, топтойсуңарбы, аласыңарбы? Саламатсыздарбы? Алтынбек Каныбекович төрага келген жок, орун басары Исламбек Кыдыргычев. Искендер Исмаилович теги салыкты сом менен алабыз. Бул салык кодексинде жазылган. Национальный валютада бардык салыктар жана салыктык эмес кирешелер салык кызматы башкарган. Жок, аны түшүнүп атам. Кирешелер сом менен алабыз. Кээ бир доллар түрүндө поступление болсо сомдун курсун айландырасыңарбы же силер сом гана түрүндө аласыңарбы? Негизи бардык платеждор сом менен гана алабыз. Бир эле былтыр өзүңүздөр билесиз, жаңы салык кодексинин негизинде налог на доходы иностранной организации деп кирген, бул налог на Google да. Вот ошолордукун ошол төлөгөнгө күнгө алар же евро менен же доллар менен төлөйт, ошол күн конвертация болуп, анан кайра сом менен алабыз да. НБК өзү өткөрөт. Бул жерде азыр биз көрдүк, налоговый поступление эмнени себебинен көбөйттүңөр негизи? Негизи бул салыктык башкаруунун күчөтүүнүн эсебинен. Ошол эле учурда бардык аймактарда ККМ контрольдук кассалык машиналарды киргизүүнүн эсебинен жалпысынан ошол ККМдерден түшкөн маалыматтарды салыштырмалуу анализдер жасап өзүнчө аналитикалык платформанын эсебинен поточно текшерип бардык жанакы буга чейин айтылып кеткен ошо теневой секторду жүргөн ишкерлерин чыгарып ошонун эсебинен көбүнчө түштү. Рахмат. Ушундай эле сулуу таможняга Улан Ашимович. Силерде 2021 жыл менен 2022 жылга салыштыргалы канча миллиардка көбөйттүңөр? Негизги менен суроом. Таможняга план коюла коюлбайбы? Коюлуш керекпи, коюлбаш керекпи? Таможняга план прогноз деп коюлат. Сиздин жообуңузга 2021 жылга салыштырмалуу вообще негизи эле темп просто 158% болду. Бул жерде ушу баса белгилеп кетким келет. Именно на таможенный платеж без пошлины темп просто 234% болду былтыр. Бул эмнени айтат? Бул баягы бажы кызматынын администрациялөөсү күчөгөндү айтат. 2021 жылы таможенный платеждор 1 килограмм дейсиңер, ошо каласыңар, канча цент дейсиңер же канча доллардан кылгансыңар? 2022 жылы канча доллардан же канча центтен алдыңар килограммды? Сурооңузга рахмат. 2021 жылы дагы, 2022 жылдагы өзү таможенный союзда единый таможенный тариф бар. Ал жерде адвалорная доля деп коет, процент менен алабыз таможенный пошлиналарды.
единый ставкалар бар. Ар бир буюмга евро пошуна эквивалент менен алабыз да, анан за килограмм фактически эчтеке алынбайт. Ошондо таможенный пошуна бар, анан НДС бар 12%. И таможенный сбор бар 0,25%. Жок. Килограммга албайсыңарбычы? Килограммга алынбайт. Тоннасына да албайсыңар. Тоннасына албайбыз. Единичный случайлар бар, единичный. Кытайдан келген товарды кандай растамашка кыласыңар? Кытайдан келген товарлар товардын классификациясына жараша пошунасында алынат, 0-дөн баштап, определенный бир ставкага чейин. 10% Ставкасын бар. айтпайсыңар. 21 менен 22-ни салыштырып бергиле. Ошого килограмм деген понятие жок да. Килограмм бул жалпак тил менен килограмм менен көп бизнесмендер эсептейт. А бажы кызматында конкретный ставкалар бар. Ставка пошлины, ставка НДС. Жок, ставканы кайсынын негизинде аласыңар? Единый таможенный тарифтин негизинде алабыз. Единый таможенный тариф. Мындай дейм, жалпак тил менен айтканда, бир КАМАЗ келди. Аны кантип растамашка кыласыңар? Ошондо түшүндүрөйүнчү. Бир КАМАЗ келди. Условно КАМАЗдын анын ичиндеги товардын баасы 2 миллион сом дейли. Ошо 2 миллион сомдон товардын классификациясына жараша да. Условно костюм болсо, костюмдон бир экземплярына, допустим, 2 евро за штуку деген бар. Ал таможенный пошлина. И плюс НДС 12%. И таможенный сбор. Жок, разницасы канча? Хорошо, что бир костюм келди. 21-жылы канча доллар или цент дедим, 22-жылы канча болгон? Ошол айырмасы 21-жылга салыштырмалуу. Мына 21-жылы биз 46 миллиард чогулттук. Общий жылда. 22-жылы 74 миллиард 300 миллион. Жок, мен түшүнүп атам, өсүп өтө сонун болгон. Мен растамашканын суммасын айтып атам, ошо бир костюм мисалы үчүн $2 2021-жылы алсаңар, 2022-жылы ошого канча растамашка алдыңар деп атам. 1 жетиби же 2 бирби деп атам, ошону сурап атам мен. Андай ставкалар жок, Искендер Исмаилович. Андай ставкалар жок. Ставка бар, единый таможенный тариф. НДС бар, налоговый кодекс менен бекитилген. Мындайда мен бул системаны анча мынча түшүнгөндүктөн айтып атам да. Дагы айтам мен. Өсү растамашканын баасын көтөрүп койдуңарбы, койбодуңарбы деп атам. Бул бир. И курсовой разница канча болгон? 80 2021-жылы калып, 2022-жылы. Мен Алишер Ташбаевдин суроосуна улантып коюп атам ошол эле. Курсовой разница мына 2022-жылда $84.20 болуп орто курсу белгиленди. 21-жылы Менин суроом жок, улашмаш, түшүндүм мен. Рахмат. Кийинки